КТРКнын бюджети канча, жылдык бюджети? Жана канча сотрудник иштейт? 396 миллион бекитилген. Факты боюнча бөлүнүп берген 358 миллион болду. Кызматкерлердин жалпы саны 910. Ал эми НТСтин жылдык бюджети канча? Сиз иштегенсиз да, канча сотрудниги бар? Эми коммерциялык жагынан мен ал сандарды айта албайм. Канча сотрудник иштегенин да айта албайсызбы? 100дөн ашык. НТС пайда табабы? Азыр айта албайм. Сиздин убактыңызда таптыбы? Ооба. Орточо айлыгы канча НТСте сотрудник, КТРдеги? Айырмасы Бир топ эле чоң, туурабы? Бир топ эмес, бир 50% тегерегинде. Мына урматтуу коллегалар, КТРК мамлекеттик телеканалдар бизге керекпи деген маселени көтөрүш керекпиз. Бизге керек эмес. Мамлекеттик канал дегендерди бүт жоюп менчикке бериш керек. 400 миллион акча, бул деген 10 мектеп. Жылына 10 мектеп курулат. 10 мектеп көбүрөөк пайда береби же ушул КТРКбы? Миңден ашык сотрудник, миңдин тегерегинде. Же жарытып айлык албайт. Бунун баарын менчикке берсек, ошол акча бизге эконом болот, а менчикте эркин атаандашы болот. Эркин атаандашы болгондо маалымат каражаттары өнүгөт. Ошондо бир жактуу эмес, бүт тараптуу маалымат элге туура жетет, ошондо өнүгүү болот. Сиздин көз карашыңыз эки жакта иштедиңиз. Кандай деп көз карашыңызды айтат элесиз? Телевидение, радиону мамлекеттик деңгээлде жалпы телевидениеден мисалы грубо айтканда бир экиге бөлүнөт. Коммерциялык привлекательный, андан кийин мисалы мамлекеттик деңгээлде. Бардык долбоорлор коммерциялык баягы кызытууну жараткан кадиле кирбейт. Мисалы, ошол эле мамлекеттик деңгээлде, эл аралык деңгээлде канча деген бир долбоорлор ишке ашырылып жатат. Эгерде муну тим койсо, КТРКдан башка телеканалдар ал жумуштарды алып бара албайт. Албетте силер бекер акчаны, мамлекеттин акчасын пайдаланып атсаңар, калганын кантип көрсөтөт эле. Эгерде силер жок болсоңор, анда аларга баарына менчикке дагы продукты керек, анда көрсөтмөк. Кантип анан эркин конкуренция болот. Сиз бүгүн НТСте иштеп атканыңызда айтмаксыз, керек эмес, жоюш керек деп. Азыр айтсаңыз бүгүн кызматтан кетесиз. Ошон үчүн сиз айта албайсыз. КТРКны жабыш керек деп менде эч кандай андай позиция болгон эмес. Албетте болбойт да сизде. Сиз НТСти көтөрдү деген биз ошентип угуп жүрөбүз, а бүгүн болсо эми КТРКда отурганыңызда эртең КТРКдан кеткениңизден айтасыз сиз дагы. Рейтингиңер 5% экенин билесиңер. КТРКны бүгүн эч ким көрбөй койду. Аны да билесиңер. Элдин бардыгы интернетке өтүп, менчик каналдардан көрүп атышат.